Жайылтууда Гапыр Мадаменов агайдын окутуу тарбиялоо иштерин жайылтуудагы ушул 2,5-3 жылга чукулдаган ишибиздин жыйалы мындан ары кандай иштерди жасайлы деген максатта баардыгыбыз чогулуп отурабыз. Координаторлор бул жерде эч бир ашык баш адам жок. Ушул энелер мектебине салым кошкон, энелер мектебин канткенде кыргыз элине жайылтып, эне мыкты болсо, улут мыкты болот деген жаратканда бар эмес, дагы кайда кетти? Эчне бизге айтасың ушу сөздүн баарын деген. Бирок агайдын чоң бир китептеринде жазылып жүрөт. Эне мыкты болсо, баардык улут дагы эл да мыкты болот. Ошондон айна биз Нарын областын окутуп жатканда болот агай чыккан. Колчалар болот агай. Болот Асадалиевич кушулар Нарындан келди агай. Ушул агай айтты, зыяратханабыздан эмнеге энелер биздин айында аталар үч ошондой эле төрөлөт, мен аталарды окутам. Эң биринчи аталарды окуткан киши ушул агай. Колчалар агай. Ошол аталарды окутуп жатып, анан кийин мына мондай мыкты агайларды таап алдык. Жумадыл агай бүгүн Жалалабадтан келди. Тарых мугалими агайдын шакирти. Андан кийин Мукан агай Чүй Токмоктон келди. Окуйгадан Токулук Норпаловкадан келди. Анан Мураткан агай, Мураткан ата Талас областынан келди. Biz Ata Askazo деген группаны окутуп, аталарды бардык темаларда сүйкүмдүү, мээримдүү, рахимдүү балдарды мыкты тарбиялаган. Энди башында кыргыз айткандай, Мадаменов агайыбыз айткандай, аталар турган жерде мына ушул аталар бүгүнкү күндө лидерлик кылып келе жатышат. Сиздерге рахмат, бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Эми бүгүн биздин катарыбызга Чүй Токмок айылдык кеңештеринин төрайымы келе алган жок, алардын орун басарлары Айнур эже менен Айкан эже келди. Биздин үлгүлүү энелерибиз да келди. Мына ушундай урматтуулар, биздин жумушубуз онлайн сабактарды өттүк, жолугушууларга барып, Том районуна, Камчыга, Түп районуна, Чүй Токмок мага Бермет эже звонок этет да, мынакей Бермет эже, чынбыз. Ананевадан келди. Эмне үчүн сен документацияны бизге айтпайсыңар деди эже. Ошондо биз ысыккөл аталарын чогултуп, окуттук. Канча атени окуттук, мына бүгүн сиздер видеодон көрдүңүздөр, бүгүнкү күндө ушул турган команда 7000 адамга Гапыр Мадаменов агайдын окутуу тарбиялоо ушундарын жайылтып. Рахмат сиздерге. Андан кийин Кенже эже Ысыккөл району Тамчы айылынан келди. Эже өзү мугалим, профиль лицейде иштейт. 3 Чыркут айылы, Тамчы айылы, анан Кошкөл айылын бириктирип, офлайн семинарга чейин уюштуруп, ал айылдагы ар бир ата-энени окуттурганга бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бир күнү бир эжеке мектеп жазып атпайбы? Зыяратканабыздан мен почтада иштейм. Кенжаканды эле бир эле Кенжаканды кошобуздан биздин айылда 2 канчака мен калып калдым, мени да окуткула дейт. Рахмат сизге дагы. Мына ушул республиканы окутуш бир эле кишинин колунан келбей турчу. Мына ушул мыкты лидерлердин артынан окулду.